элге алып чыкса, ошо кишилер ушундай кылган деп. Андан кийин ошо кишилер бүгүн каякта иштеп атышат, кайсы жерде жүрөт, ошолорду да алып чыкса, биздин президент ошолордун баары тең ордун алып келип туруп, сен илгери жасаган экенсиң, бүгүн биякта кой, бияка түшө тургун деп. Мына ушул саясий маселени чечиши болсо, бул чоң утуш. Мен саясатчы катары ушундан баштайт элем да, ушунун тегерегине көңүл бурат элем. Бүгүн талап кылып туруп, бул президентке дагы эң керектүү нерсе болуп калат. Президент мындайча айтканда келечекке прецедент кылат. Бүгүнкү президенттин командасы менен иштеп аткандар бир нерсени түшүнөт. Окуй, көчөгүнү жасап аткандар ушундай жоопко тартылып атса, эртең биз да жоопко тартылып калышыбыз мүмкүн деп. Эгерде президент бир тапшырма берсе, ошону ойлонуп туруп, окуй, ушу мыйзамга келеби, келбейби, андан көрө түшүндүрүп берели президентке, бул жер болбойт деп айтканга азыр ол сунчукпай болуп атпайбы? Ошон үчүн бүгүнкү президентке ушул жагы укмуш керек болуп турат да.